Кудайдын чакырыгы 2-июнь. Менин түс тандоо менен мамилем оңой эмес. Мен дайыма тынчсызданам. Үлгүдө жакшы көрүнгөн өң дубалга сүртүлгөндө да ошондой болобу? Бирок бир түстүн үстүнө ар дайым башкасын кошууга болот, оңдоп алууга болот. Анда мен анча тынчсызданып эмне кылам дейм да. Жакында ойлондум. Менин түс тандоодогу көйгөйлөрүм Кудайга болгон ишенимимдин жоктугун кантип чагылдыра алат? Кудай менин жашоом үчүн тандап жаткан түстөргө мен ишенип жатамбы? Кээде Кудай менин күндөрүмдү алтын сары кубаныч менен боёгусу келет. Өзүм көнүп калган жашоо темпинен калтырып, ошондой болсо да менин жашоомо кубаныч алып келе турган адамды жиберүү аркылуу. А кээде кайгы менин жан дүйнөмдө Кудайдын колун жаап салат. Бирок ал ошонун ичинде да мага анын камкордугуна ишеним жарата алат. Балким Кудай менин балдарым үчүн мен элестеткенимден да чоң пландарды даярдап койгон. Жана аларды мага ар кандай кооз түстөр менен ачкысы келет. Мен болсо кээде сыйынууну токтотуп, болушу мүмкүн болгон нерсеге ишенгендин ордуна бар нерсеге ыраазы болушум керек деп ойлойм. Эфестиктерге жазылган катында элчи Павыл өзүнүн достору үчүн сыйынууну улантып жатып, Кудайдын кудуретин ачат. Биздин ичибизде күчү менен аракеттенип жаткан, сураганыбыздан да же ойлогонубуздан да артык кыла ала турган Кудай жыйында Машаяк Иса аркылуу муундан муунга, кылымдан кылымга даңталсын. Биздин күмөн саноолор бизди эңиден ажыратат. Биз сураган же элестеткен нерселерден да алда канча көп нерседен ажыратат. Келгиле, Кудай биздин жашообузда колдонуп жаткан баардык түстөрдү кабыл алууну үйрөнөлү. Ошондо бизге сураганыбыздан же ойлогонубуздан да артык берилген нерсени өткөрүп жибербейбиз.